Көкөтөйдүн ашы. Эр сайыш. Манас менен Коңурбай. Каркыранын түштүктөрүндөгү Керметоонун токой баскан теске этегинде 40 миң үй тигилген. Чок ортодо Манас коңгон ак сарай үй. Кайрадан аштагы оюн уланды. Бүгүнкү аш оюну эр сайыш. Көптүн канында намыс ойноп, алдагандай болот деп жоокерлер жоо жарагын белендеп, сыр алдырбай зымпыйды. Орой чокунун өтөгүнөн, Ташбашаттын көзүнөн ылдый кең жайыкты эр сайышка ылайыкташты. Эки тараптагы бетке эл толду. Ортоңку кең өтөккө Көкөтөйдүн көк туусу көтөрүлдү. Ырчуул жар салды. Кытайдын журту кылкылдап чыгыш бетти ээледи. Кыргыздын журту кылкылдап батыш бетти ээледи. Эр сайышка Кытайдын ханы Коңурбай чыкканын угуп, Кошой баба Манаска барды. Эки элдин башын кармаган, намысын коргогон, калың журттун алдында шагын сындырсам, беделин түшүрсөм деген ойлору бар эки баатыр, эки шер алыстан бирин бири тешетиктеп, ээр үстүндө шукшурулуп, найзаларын сундуруп, ат теминди. Эки тарап калың эл асман жердин ортосун жаңырта кыйкырык сүрөөнгө алды. Кыйкырык чыккан сайын кызыган нечен сайыш, салгылашка машыккан тулпарлар каны дүргүп, бетме-бет атырылып, туяктарын жерге мылтыгып, даңкандарын көккө ыргытып, жебедей учуп жөнөдү. Найзанын учу мелтиреп, башка жерди мээлебей, оң көз менен сол көздүн дал ортосу ушул деп, көзүрмөө жок, жалтаң жок, шукшурулуп жетип келишти. Эки найза тең карс этти. Мээленген жерге тийбей, туулганын катебине чак тийип, учкун чыгып, жаактарын жанып өттү. Эки найза тең уңгусунан чарт сынды. Ээликкен аттарын кыя кайрып, Манас кетти Кытай манжу тарапка. Коңурбай кетти Кыргыз тарапка. Кытай үн салды чуулдап, Кыргыз да үн салды дуулдап. Эки баатыр ыраакка барып, кайра тик каранганча, эки тараптан жаракчы коштоочулар чаап жетип, жаңыртып найза беришти. Эрманастын 40 чоро, жоо бөрүсү 40 жоро Манас деп ураан чакырып, Кыргыз деп туу булгалап жапырып, найзаларын сороктото көк сайып, сүрөөн салган сайын артында ар кандай кокус жаңжалга белен турган 40 миң кол коштоп сүрөп кыйкырат. Коң төрөнүн 40 төрөөсүнүн найзалары сороңдоп, алар да сүрөп, кытайча ураан чакырып, артындагы 40 миң кол коштоп, ушул кызуу сайышта шылтоо чыгар бекен деп, жапырып кол салууга белен турат. Эки шер дагы чугойду. Манас найзасын мелтиретип, калмак ээрдин кашы деп, как жүрөктүн башы деп өкчөдү. Коңурбай нак жүрөктүн тушу деп, ажалдын жетер жери ушу деп өлчөдү. Эки баатыр октой учуп, бири-бирине жете келди. Эки найза калкандан тайып, чарайнага сайылып, тирешип туруп калды эле, астындагы эки тулпардын күүсү жанып, отурган иттей чочоюп калышты. Дуулдап Кыргыз үн салды, чуулдап Кытай үн салды. Эки баатыр тең арбага ашкан эрбелем сайышып жүрүп, 60тан ашык найза сындырышты. Алкынган алгара эми гана кызыгандай. Ак көбүк бүркүп, суулугун кычырата чайнап, жоолашта өскөн жаныбар кара терге жылтырай жуунуп алыптыр. Кара төбөл жармаңдай тумарын көккө ыргытып, көзүнүн үстүн тер басып, кайышып бара жаткандай. Атаганат, арман күн, ак кула болсо эмне деп Манас иштен сызып ээрдин тиштенет. 61 найза жаңыртканда Манас атынын алдан тайып бараткан сырын Коңурбайга алдырбаска камчы салды. Жаны ачыган жармаңдай чыйрала түшүп чуркады. Канкор Коңурбай оңойбу? Алгарасы жутунуп, өзү болсо доңуздай жиндеп кутуруп, 6 баштуу ажыдаар оң жагынан чамынып, 7 баштуу желмогуз сол жагынан камынып, качырып кирип келатты. Анда Арстан Манастын айбаты ашты өзүнөн. Шыркыраган жалын чыкты көл баткыдай көзүнөн. Кан ичмеси чындап кармап, көсөө куйрук көк жалы алдын жолдоп жүгүрүп, кара чаар кабылан оң жагынан камынып, арбагы бийик баатырдын жөлөгөнү бир тогуз, колдогону 40 чилтен, калмак ээрдин кашы деп, кан кемердин асты деп, мелтиреп найза сундуруп, качырып кирип баратты. Манас, Манас, Манас деп кыргыздар турду дүңгүрөп. Коң, коң, коң дешип кытайлар турду коңкулдап.
Эки баатыр бири-бирине жеткени чагылган көктөн түшкөндөй чаңыттуу жер бети жарк этти. Жай кеткен жармаңдай жан талаша жүткүнүп куштай учту, калган күчүн үрөдү. Эр Манас Коңурбайдын найзасын кагып жиберип сайды. Найза табарсыкка мылгыбай кемерге кептелди. Жармаңдайын күүсүнө, Зор Манастын каруусунун күчүнө кептелген алгара асманды чап жибергенде үстүндөгү Коңурбай учуп, жерге солк этип, зоо кулагандай ат соорусунан ары коң төрө жерге кулады. Көк күбө этеги көпөлөктүн канатындай желпилдеп, көп жерге жетти жайылып. Үйлөгөн табарсыктай жели чыккан сымал көп Кытайдын чуусу бышылдап барып басылды. Көк ала туулар жалпылдап, кылычтары жаркылдап, кыргыздар кыйкырык чуу салганда кара жер чайпалып барып токтоду. Үстүнөн ээси кулаган алгара азынап чыга бергенде Манас жетип барып чылбырдан алып олжо кылып коштоп жөнөдү. Жалпайып жаткан Коңурбай алгара олжо болуп баратканын көрүп, бозала чаң боюнча башынан алыс учкан туулгасына карабай чуркады. Манас, Манас деп кыйкырып, алдын торой келип, жүгүнүп келин болуп алгарасын соогатка сурады. Нары жактан Кошой баба, Бакай көсөм, Алмамбет баатырлар бербе, бербе деп чаап келатты. Бияктан боз кертик менен Будаңчаңдагы бир топ ат оюнчу жөөгүлүк коң-коңдоп келе жатты. Манас анда ой кылды. Баатыр эле Коңурбай өзүн сайып кулаттым, намыс алдым. Жетишер, атын алып нетейин, деп алгаранын окоро түйгөн чылбырын Коңурбайга ыргытты. Манастын бул айкөлдүк эмине. Ат оюнчу жөөгүлүктөр жетип келип, Коңурбайды колтуктап, туулгасын кийгизип, атына мингизип алып качышты. Баба Кошой менен Камбакай келип, Манасты эки жактан жылоолошту. Мына ошондо сараласын ойноткон Алмамбеттин жаны кашайды. Кокуй Манас, колго тийген олжону кайра берген болобу? Алгаранын чылбырын менин колума тийгизсең, буларга көрсөтпөйт белем көргүлүктү. Капкайдагы дартымды бүгүн козгодуң. Жылас болгон Коңурбайды мууздап салбай не койдуң? Алгарасы астында турганда Коңурбайдан бакты жоголбойт. Коңурбай өлбөй, кыргыздын иши оңолбойт. Жоо аяган жаралуу Кокуй. Анда Манас: алаке, сен менен мен турганда, Баба Кошой менен Көсөм Бакай турганда кыргыз кор боло койбос, деп каалгадай кашка тишин кашкайтып күлүп, Эр Манас деги эле эч нерседен кенебейт. Кыраан кырк чоро чаап келип, Манасты эки жактан коштоп, Кошой менен Бакай жармаңдайды жылоолоп, кыргыздын тобуна алып барышты. Жаша Манас, жаша Манас деп калың кыргыз ураан айтып, жер дүңгүрөтүп турду. Каныкей туу түбүндө Манастын башынан суу айлантып чачып, арча түтөтүп, аластап ак сунду. Кылкылдап батып бараткан күн нуру көк менен күмүш тоо хан теңирди туташтырып тургансып, тамылжып, кыргыз аймагынын туу чокусу жаркырап турду.